Кутмандуу кечиңиз менен ардактуу көрөрман, жума күндүн кечинде өзгөчө маанай тартуулаган сүйүктүү телеканалыңыз Музыкада Музлайф программасы старт алды. Адаттагыдай бүгүн биз сизге жап-жаңы клиптердин презентациясын даярдап койгонбуз. Андыктан алдыдагы 1 саат биз менен бирге болуңуздар. Себеп дегенде эң мыктырлар, эксклюзивдүү клиптер 1 саат алкагында көрө аласыз. Кызмат болсо мен Айзада Кончбек кызы, жалпыңыздар жакыныраак келиңиздер дейли. Ал эми кезекти дароо эле жаңы клип менен Бахти Запировго беребиз. Айга теңим. Кабыл алып коюңуздар. Не? Жайнаган жылдыз каптаган асманды, көңүлүм толкуп эңсетет бир жанды. Ар дайым менин оюмда сен барысың, сен барысың. Өзгөрбөй сүйүүм жүрөгүмдө калды. Ар дайым менин оюмда сен барысың, сен барысың. Өзгөрбөй сүйүүм жүрөгүмдө калды. Мен сени көрөмүн карасам айга, мен бармын жанымда, жаным мұңайба. Булактай таза, арзу бар сага, колуңду берчи, суктанайын кайра. Мен сени көрөмүн карасам айга, мен бармын жанымда, жаным мұңайба. Булактай таза, арзу бар сага, колуңду берчи, суктанайын кайра. Жан дүйнөм ооруса, дардыма табасың, жактырып жүргөнүм бир өзүң ганасың. Сен карап көрчү, сезимдин арасын, мага жар болсоң, бактыңды табасың. Жан дүйнөм ооруса, дардыма табасың, жактырып жүргөнүм бир өзүң ганасың. Сен карап көрчү, сезимдин арасын, мага жар болсоң, бактыңды табасың. Мен сени көрөмүн карасам айга, мен бармын жанымда, жаным мұңайба. Булактай таза, арзу бар сага, колуңду берчи, суктанайын кайра. Мен сени көрөмүн карасам айга, мен бармын жанымда, жаным мұңайба. Булактай таза, арзу бар сага, колуңду берчи, суктанайын кайра. Музыка телеканалында эксклюзив. Самара Каримова, Версачи. Сөзү Кубаныч Экашев, оonu Гүлжигит Сатыбеков. Жарашып сага, сага, сага Versace. Кыялды элеп алдың сен мачо. Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүз.
24 saat boyu tınımsız mıқты muzika tartulagan sүйікті телеканалыңыз Музыкада Музлайф программасы уланууда ардактуу көрөрман. Бүгүн жогоруда айтып кеткендей эле биз жаңы клиптерге байбыз. Жана болсо мен алгачкы коногум бар Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Элибиздин сыймыгы талыкпаган эмгеги менен миллиондогон жүрөктөрдөн түнөк тапкан сүйүктүү эжекебиз Самара Каримова конокто. Кош келдиңиз. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Чоң рахмат, Амандашабыз. саламатсыздарбы? Учурдан пайдаланып бизди көрүп жаткан жалпы кыргызстандыктар баарыңыздарга Котман кеч каалайбыз. Музлайф элибиздин эң жакшы көргөн берүүлөрүнүн бирөөсү. Албетте сонун клип менен, сонун ырым менен буюрса астыңыздарга жаңылыктарым менен келип отурам. Кайрадан түз эфирде сиздер менен көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Сиздер менен мен Самара Самара Каримова деп Каримова. Келиңиз кут болсун жаңы клип. Рахмат. Жаңы гана анонсуна күбө болдук. Бир аздан соң чогуу шашпай баардыгыбыз биргеликте олтуруп алып көрөбүз. Ага чейин клип туурасында кенен айтып өтсөңүз. Кенен айтып өтсөм, албетте репертуарымда негизинен ар кандай темаларда эстрадалык, фольклордук 300дөн ашык ырлар бар экен. Албетте ошол баардык ырларым бизден ошол элибизге канаттуу ырларды чыгарсам, жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет дегендей сонун ырларды ырдасам деп дайыма изденүү үстүндөмүн. Ал эми бул чыгарма болсо обону Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, элибиздин сүйүктүү ырчысы Гүлжигит Сатыбековдун мага белек кылган обону. Көптөн бери айтып жүргөн, көрүшкөн сайын эле жеңеке сизге бир сонун ыр белек кылам да деп чыгармачыл адам үчүн сонун ыр, сонун текст жазылган ырлар, обондор бул эң кымбат белек. Анан макул деп күтүп жүргөм, анан ошентип бир тойго барганда анан чогуу болуп отуруп мен аябай сонун бир өзгөчө жаңы тармакта, жаңы стилде бир сонун ыр обон жараттым. Ошого өзүңүз сөз жазып алыңыз деп макул деп анан жиберди. Анан укканда эле мындай башкача да, мендеги жок стилдердин бири десем жаңылышпайм. Анан ойлонуп, тексттерди ойлонуп анан көп акындар менен иштешем. Кыргызстаныбызда аябай мыкты акындар көп. Өзүм дагы сөз баккан, сөзүнө абдан маани берген. Менин ырларымда көбүнчө позитив, жакшы темалар көп. Бул чыгармадагы ушундай арман болбосун, мындай сүйүү болсун, бир башкача болсун деп изденип анан Кубаныч Экашев деген жакшы агам бар. Учурдан пайдаланып салам жолдойм, эфирден көрүп атат. Анан ушундай бир өзгөчө, орусча айтканда необычныйраак обон болуп атат. Ага ошого бир өзүңүз жеңемди кайрадан сүйүңүзчү десем өлө күлүп, анан ошентип 2-3 вариантты жиберди. Оңдоду, кантик-мынтик, анан ошентип ушул чыгарманын сөзү да жарашты. Окуп көрсөм мындай сонун, анан өзүмө да жакты, өзүмдүн да сунуштарымды айттым. Ошентип олтуруп анан ушул чыгарма жаралды. Негизинен сүйүү жөнүндө ат коймокпуз, бирок Versace эле бойдон калсын. Versace деген дүйнөлүк бренд кийимдер, Dolce & Gabbana сыяктуу. Анан мындай укканда эле сразу кулакка илинет да. Ошондо ушул суроо дагы мени кызыктырып атканда, бул аталышты Versace деп неге байланыштырдыңыз? Ошол же сүйүүнүн ушунчалык дүйнөлүк бренд болушун кааладыңызбы? Жок, андай эмес. Негизинен бул сага же сен жөнүндө деген темалар болчу да. Эми азыр бизде деген кыргыз деген аябай сүйүү темаларда ырларыбыз көп. Жана жогоруда айткандай мыкты акындар эми сүйүүдө кандай сонун кылып жазган да. Анан ошол бул темалар бар деп отуруп анан ушул сөздөр бар да. Азыр укканда да өзүңүз айтасыз, анан мен Versace эле болсунчу депчи. Анан сиз айткандай ошол Versace деген ырды да перенсем баары мынтип карап эле, эмне үчүн Versace, эмнеге деп ушундай кызыгуу болуп калат да. Ошентип аталып калды. Бирок укканда бул жерде ошол сүйүү, сезимдер, сүйүү, баягында кайрадан сүйүү дегендейчи. Анан ошентип ушул чыгарма жаңырды. Аранжировкасын болсо ошол ошто Алишер деген агам бар. Ал дагы ушундай сонун ырларды дайыма жазып берет. Көп хит ырларымды жазган десем жаңылышпаймын. Анан ага да айттым, бир башкача ыр мен буга чейин жазбагандай аранжировка кылыңыз, музыкасын чөкөттөңүз, ушундай бир сонун болсун десем, макул деп мындай бул ыр мындай бат-баттан эле болуп кетти. Анан аранжировка да даяр болду. Анан угуп негизинен мен ушундаймын, бир чыгарманы өзүм купулума толмоюнча ырдап кайра кетип калып ушинтип жүрө берем да. Бул чыгармада да ушинтип бир
чыкканга чейин эле бир 3-4-5-6 ай өтүп кетти. Барып ырдайм, анан бир аз образ жетпегендей болуп калат, анан кайра жок, кайра келем деп ушинтип эле, анан бир күн түнү эле ырдагым келип эле, анан барып ырдап жаздырып, Ташкенттен сведенка кылып, дагы бир звуктарды кошуп, мындай өзүмө купулмат болду. Эми албетте өзүмө да сын менен абдан көп карайм. Болду, жакшы болду, укмуш болду деп айта албайм, бирок купулмат болду, жакшы болду. Эң негизгиси купулубузга толгону. Анан кийин өзүмдүн жакындарыма, сынчыларыма угузуп баштадым, угуп көрчү кандай болуптур деп, бирөөлөргө жөрүп коюп. Кимге? Эң биринчи сынчы менин продюсерим, менин жолдошум. Ошол мен сахнага алып чыккан күндөн баштап эле ошол киши анан угуп көрүп, ал дагы образ бар деди, мындай башкача ыр болуптур деп жактырды. Жакындарыбызга, досторубузга, ушинтип чармачыл инсандардын тойлорунда ырдап угуп көргүлөчү кандай болуптур деп ушинтип ырдап, анан жакшыlardan болду. Анан эксклюзив менен кетсин деп эч бир радиого берген жокмун. Биздин сүйүктүү телеканалыбыз музыкадан албетте биринчилерден болуп эксклюзив бойдон кетсин деп радиолорго да берген жокмун. Буюрса бүгүн ыр менен кошо кетсе, анан презентация учуру бүткөндөн кийин буюрса бардык эфир радиолорго таркатам. Анан ошентип клип тарталы деп сценарийге Эрнест Сыдыков, эң мыкты клипмейкерлерибиздин бирөөсү, ага да берип коюп, ойлоно берсен, ушуну кандай көрүп атасың деп берип коюп, анан образды кандай кылабыз? Эми ыр башкача болгондон кийин буга чейин мен ар кандай кыргызча, мындай заманбап, ар кандай образда көрүп жүрөт, буга бир дагы башкачараак көрөлүчү деп стилисттер менен иштедик, мыкты команда, чоң командабыз иштеди. Канча инсан болду топ ушул клиптин үстүнөн иштеген? Клиптин үстүнөн бир бардык дизайнерлер, стилисттер, музыка жазган, айтор көп бир 40-50 болуп кетти окшойт. Бардыгы эмгеги, ооба. 3 мүнөттө көрөбүз. Буюрса, анан менин ошол директорум Назира Бактыбекова дагы абдан мыкты кыз. Ал дагы ушундай сонун образдар менен иштеп, анан бир стилистти таап, ал менен иштешип, образын таап, анан ортодо образында болсо менин абысыным бир тууган аябай Дилфуза деп, укмуш дизайнер, аябай мыкты чебер, менин көп сонун кийимдеримди тигип берет. Ага да айттым, мындай башкача көйнөк образ тигип берчи, бул башкача ыр десем, ал дагы мындай кулпуртуп, кып-кызыл кылып, сонун кылып жаратып берди. Стилисттер айткандай кылып жасады. Анан ошентип ушул эмгек жаралды десем жаңылышпаймын. Бишкекте, Ошто тарттык, чач жасалгалары, ошол Асель, Барчынай, бардыгы ушул мыкты команда иштеди. Учурдан пайдаланып, ар биринин өзүнүн билинген, билинбеген чоң эмгеги бар да. Учурдан пайдаланып баарына ыраазычылыгымды билдирем. Жашоодо ушул жаратканым мага дайыма жакшы адамдарды жиберет, жолумду бат-бат эле ачат. Ушундай сонун инсандарга андай-мындай болуп эле өзү жолуктуруп коет да. Ошондуктан бул чыгарма деле ушул элибизге жаккан, кыргызстандыктарга жаккан, менин көрөрмандарыма биринчи жаккан, жүрөгүнөн түнөк тапкан сонун ырлардын бирөөсү болот го деп ишенип, сүйүнүп, сиздерге көтөрүп келип калдым. Сүйүнүчүңүздү тең бөлүшүүгө даярбыз. Биз дагы дал ошол нерсеге тилектешпиз. Өзгөчө чыгарма, өзгөчө аткаруу, өзгөчө клип сөзсүз түрдө миллиондогон көрөрмандардын жүрөгүнөн түнөк табат. Ага чейин келиңиз, сюжет туурасында да аз-маз айтып өтсөңүз. Сюжет тууралуу айта кетсем, көбүн эсе өзүм ырдаган жерлерим, кене башкача образда, башкача чач жасалга, башкача менин мындай буга чейин кийбеген образымда десем болот да. Анан ошол, анан албетте сүйүү темасындагы актерлор кошулду, бичилер бир аз шөкөттөдү. Ошол өзүбүзгө жаккандай эң жакшы локацияларды тандадык. Бир-эки локацияларды өтө көп тартып салыптырбыз. Батпай өчүргөнгө да туура келди. Элдердин жетпей калса, сиздики өчүргөн калды. Ооба, анан элиңиз айтат, бул жалко да, аябай тартпадык беле деп. Анан мен айттым, мага бул учурлар жагып атат деп, баягы талаштан тактык жаралат дегендей. Ошол анан сюжети ушундай болду. Актерлорду ошондо сиз өзүңүз тандадыңызбы же баардыгын режиссерго тапшырдыңызбы? Актерлорду мен өзүм эми азыр баягындай кандай десем күз мезгили элибиздин жакшылыктарында баягындай
бир күнүм да бош эмес, чынын айтсам. Бир күн Ош, бир күн Бишкек, бир күн Ташкент дегендей. Мен чындыгында бул жумуштардын баардыгын ушул оорумду колдон алган, ошол директорум Назира Бактыбекова өзү тең азамат кыз, ошол өзү дайындап актерлорду сүрөттөрүн таштап атты. Анан Алтын, мен сага ишенем. Сен кандай көрөсүң, ошолорду эрин сөкөң тарты бер. Главный өзүм жаккан түшкөн жерим мага жакты. Калганын силерге жок, калганын ишенем. Себеби баягы мисс кыздарды, биздин эми Кыргыздын ар бир кызы сулуу да. 4-5 кыздардын сүрөтүн таштайт, эми баары жагат да магачы. Бул кыз да сулуу, бул кыз да сулуу. Назирага айттым, сен өзүң эле тандачы, булардын баары мага жагып атат. Анан ошентип тартыптыр. Аябай татынакай сулуу кыз экен, мага жакты. Буюрса биздин элибизге да жагат деген ойдомун. Келиңиз, эми өзгөчө шөкөттөлгөн, өзгөчө образ мидар менен коштолгон мыкты клипти көрүүгө дагы кезек келиптир. Келиңиз, өзүңүз эки ооз менен эл алдында презентациялап өтүңүз. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу көрөрмандарым, мен сиздерге сүйүүм чексиз, жүрөктөн чыккан ырларым дайыма сиздерге сунуп келгем. Бүгүн дагы эң сонун сүйүктүү берүүмдөн жаңы ар бир клип, ар бир образ, ар бир менин өзүмдүн кичинекей балдарым, балапандарым жүрөгүмдөн чыккан сонун ыр белегим менен келип атам. Сөзү Кубаныч Чекашев, обону Гүлжигит Сатыбековдун «Версаж» аттуу сонун чыгарманы кабыл алыңыздар, жакса лайк коюп коюңуздар. Сиздерге жагатта ишеничтеби, сизге болсо чоң рахмат айталы. Ийгиликтүү ак жолтой клиптерден болсо сиздин өзгөчө чыгармачылыгыңызды кооздогон бир жүзүмү болсун дейли дагы. Ардактуу көрөрмандар, Музыка телеканалында эксклюзив Самара Каримовадан «Версачи» кабыл алып коюңуздар.
Музлай. Сүйікті көрермен, Музлай программасы жума күні жапчан клиптердің презентациясын сіздерге тартылуымен әлек. Бізде олса кейінке келген қонағымыз бар, қырғызымдың дағы бір талантты қызы. Өзгөчө үн, өзгөчө жүздің иесі Алия Акылбекова бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиз. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Мен да абдан кубанычтамын. Амандашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы, жалпы кадырлуу кыргыз калкым, кеч жарык. Алгач эле сизди жапчан клип менен куттуктайлы. Рахмат. Буга чейин баардыгыбыз эле Алияны кыргыз кийим менен көрсөк, бүгүн башкача образда экенсиз, эстрадалык, Ооба. ырга жараша болсо керек. Ырга жараша, албетте ырым романтикалык маанайдагы чыгарма болгондуктан бир аз бүгүн стилибизди өзгөртүп койдук. Сүйгөнүмө деп аталат экен, келиңиз ырга токтололу, клипке токтололу. Ырдын жаралыш тарыхы боюнча бир аз айта кетейин. Биз университетте окуп жүргөндө эле менин тайпалашым Бектен деген жигит көптөгөн сонун огондору бар. Анан ушул чыгарманы баардыгыбыз ырдачубуз. Ошондон бери эле жүрүп 5-6 жылдан кийин Бектенден сурадым. Андан кийин бул огонду мага берди. Негизи бул чыгарма наристеге арналган сөздөрү бар болчу. Бирок мен күзгү эргүү менен Жапар Айсабаева эжекемден суранып, Сүйгөнүзгө арнап салайын дедиңиз. бир аз мындай сүйүү арноо болсун деп, сүйүү жөндөр жазып бериңизчи, сураныч деп, анан ушундай сонун сөздөрү бар чыгарманы Жапар эже жазып берди. Анан ушундай сонун күзгү сары жалбырактардын ушундай сонун маанайда сонун чыгарма жаралды десем болот. Ал эми клип туурасында сүйлөшө турган болсок. Клипти Сыймык Сопиев деген клипмейкер тарткан. Негизи мут клип деп аталат азырынча. Балким келечекте сюжет менен дагы тартып калабыз. Бул дароо эле мут клипти тандаган, сюжети жок болсун деген неден улам? Же ырга туура келет дедиңизби? Клипте негизи айлана чөйрөдө бир аз азыркы убакытты көбүрөөк чагылдыргым келсе керек менен. Сулуулукту көргөзөйүн деген экенсиз да? Күзгү бир алтын күздү көргөзгүм келген болуш керек. Бул сиздин плейлисттеги, сиздин капчыкта клиптердин канчанчысы болду? Бул буюрса менин 4-чү клипим. Өзүңүздүн биринчи күнү эле сизге монтажды даярдап бүтүп көргөзгөндөн кийин көргөндөгү эмоцияларыңыз менен бөлүшсөңүз, анан кимге көргөзөсүз биринчи эле? Эң биринчи өзүм көрдүм, албетте. Мага кайра эле ошол күздү өзүм абдан жакшы көрөм, ошондуктан мага кайра эле ошо жалбырактардын арасында, сонун бактарактардын арасында кызыл жашыл, кызыл сары жалбырактардын арасындагы кадрлар мага өзгөчө жакты. Андан тышкары негизи студияда дагы көптөгөн дагы жерлерде образдар бар болчу. Бирок кеңешпескен бармак оорубайт болуп, кеңешип отуруп, баары бир ошо бактарактардын арасындагы кадрларга токтолдук. Ошондо бул өзгөчө күзгү чыгарма экен да. Анан сизде бул чыгармадан кийин балким дагы мындай илхом келет эмеспи сиздин жана жалбырактардын арасынан? Жакында дагы клип күтөбүзбү? Албетте, Кудай буйрса. Анан бүгүн дагы көрүп жаткан көрөрмандар, сизди ар дайым эле комуз менен келгенди көрүптүр, бүгүн да комуз алдыңызда экен. Бирок клиптин презентацияланганга чейин сиздин мукам үнүңүз менен уксак болобу? Албетте, анда эмесе жалпы кыргыз элиме кутман кеч каалап, Сталбек Бактыловдун Сен дегенде деген чыгармасын аркап беребиз. Sen degende sen degеним sen деген, сенден бөлөк көрбөгөнүм көрбөгөн, сен дегенден чарчабады жүрөгүм, сен деп жүрүп мен ай, сен деп жүрүп мен ай, сен деп жүрүп мен күбөнө төнгөнүм, сен ойлосом ойлонгонум ойлонгон, сен ойлобой койбогонум койбогон, сен дегенде секедим деп ичимден, сезимдердин тойбой, сезимдердин тойбой, сезимдердин тойбогону тойбогон. Sen degende kıyaldarım kıyalday,
деп шыбыр, сендикмин деп шыбырап кой аянбай. Сендикмин деп шыбырап кой аянбай. Баракелди. Клиптин презентациясына да болсо дагы сиздин мукам үнүңүздү күткөн күйөрмандарыңыз азыр мен кошулуп сүйүнүп калса керек. Рахмат айталы, анда келиңиз, сизге кенен 1 мүнөт убакыт берейин калың элдин алдында. Өзүңүздүн 4-чү сүйгөнүм аталышындагы өзгөчө лирикага, күздүн кооздугуна бай клипке презентациялай өтүңүз. Жалпы урматтуу кыргыз элим, сиздерге сөзү Жупар Исабаевага, ону Бектен Жакел уулуна таандык Сүйгөнүмө аттуу сонун керемет лирикалык чыгармамдын клибин тартуулаганы турам. Бардыгыңыздардын жүрөгүңүздөргө сүйүү, бакыт, гармония каалайм. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Чоң рахмат айталы, Алия, сизге да ийгилик каалайбыз. Чыгармачылык ийгиликтер келе берсин. Дагы да көптөгөн мыкты чыгармалар менен ушул студиядан күтөбүз. Ардактуу көрөрмандар, Музыка телеканалында жапжаңы клип сиздер үчүн Алия Акылбековадан Сүйгөнүмө деп аталат. Ар бир сүйүшкөн түгөйлөр үчүн өзгөчө саундтрек болсун дейли. Ардагым ашыгымсың, айкөлүм асылымсың түгөйүм. Теңебей сен эч кимге, элжирейме силе мени сүйөм. Жаратса
Музай программасы өз берісін алға қарай улантат. Бүгін чындығында музыка телеканалы жапжан клиптерге бай. Азыр кейінгі келген қонағым бар. Қырғыз эстрадасына жаш талант өзгөчө үнү менен, өзгөчө харизма менен өзүнүн көрмандарын тапканга жетишкен Айбек Ниязбеков бүгүн бизде конокто. Кош келдиңиз. Саламатсыздар, кош келдик. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Амандашып алсаңыз болот. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Жалпыңыздарга Таласым алып кетем аттуу автордук клипибизди алып келдик. Буюрса көрүп баалап коюңуздар. Кимди алып кеткен тез Таласка? Алып кеттик уже. Алып кеттиңизби? Уже алып кеттик. Уже алып кеткенге чейинки жазылган чыгарма. жазылган чыгарма. Куттуктайбыз анда. Рахмат. Юбилейлик бакыт каалайбыз. Чоң Алып рахмат. кетердин алдында жазылган экен да. Келиңиз эми чыгарма туурасында, клип туурасында. Бул Таласым алып кетем аттуу автордук чыгармам. Сөз жана оны өзүмө таандык. Ошол сүйгөнүм арналган чыгарма. Сүйүү жөнүндө. Сүйгөнүңүзгө, сүйгөнүңүз аз көрүп атабы бизди? Көрүп атат ага. Келиңиз анда сүйгөнүңүзгө жакшы сүйүү сөздөрүн айтып кетебиз. Баш кошконуңуздар канча убакыт болду? 2 айдын жүзү болуп. 2 ай. Азыр кадимкидей сонун учурдун бири экен да. Ага. Келиңиз анда калың элдин алдында ички сезимдериңизди, сүйүүңүздү жарыса алып кетебиз. Ошо жаным сага арналган чыгармам азыр көрүп кой. Клип менен кошо. Болду. Жакшы көрөм деген сөздөр гана. Ошо ырда айтылат да азыр баары. Ырга чейин кара сөз менен деле айтып коюңуз эми. Жарыгым, жаркылдагым деген ошо сөздөр бар. Ырларым, сөздөрүм баары араланат аз. Макул, жубайыңыздын аты ким? Асема. Асема, учурда бизди көрүп жатсаңыз, алдыда жаңыра турган ар бир сонун сөздөрдүн баары сизге экенин унутпаңыз. Эми клипке өтөлү. Сиз үчүн мен айтып койдум, Клип жөнүндө айтсак, бул 1 ай мурун тартылган клип. Ошо свадьбабыз болгондун алдында тартылган. Башкы каарманда кимдер ошондо? Экөөбүз. Вау, ошондо бул love stories болгон экен да. Анан Ошол клипти азыр көрүп баалайсыздар деп ойлойм. ким тартты? Бул Кайсы клипти жерде досубуз тартылды? тартты. Бишкек ичинде 2-3 локацияда тартылды. Мега Арген деген досубуз тартты. Ошодон пайдаланып турасылын билип кетейин. Аранжировкасын Өктөм Сапарулов байкебиз жазып берген. Бул ыр негизи 3 жыл мурун бүткөн ыр. Эми Ошондо эле билгенсиз алып кетериңизди? ошондо эле билип жазганбыз. Канча жыл сүйлөштүңүз эле? Биз көп эле сүйлөштүк. 5 жыл, 4 жыл, 1-2 жыл. 1-2 жыл. Бирок бул 3 жыл мурун жазылган чыгарма болсо, Ошо кыз жигит болуп жүргөндө мындай кыялданып жазып жүрүп анан эми чыгып атат да жарык көрүп. Клипти канча күн тарттыңыздар? Канча убакыт кетти? Клипти 1 күн кетти. 1 күн толук тааңытпай кеткенбиз. Ошо кечке чейин бүтүрдүк. Ошондо Таласка кеткен жолго чейин тартылганбы же? Жок, мындай эле окуя кылдык да. Окуя Сүйүү баян кылдыңыздар. сыяктуу кылып. Сүйүү баян. Ал тойдо жа көргөзүлдү элдин алдына. Тойдо да көргөзүлдү. Ошондо бул сиздин канчанчы клибиңиз болду? Катарынан 10-чу клибим экен. 10-чу клибиңиз, Сонун болсун. Анда келиңиз, анда сизге дароо эле кенен убакыт берейин. Калың элдин алдында болгон жакшы сөздөрүңүз менен өзүңүздүн клибиңизди тартуулап кетсеңиз болот, презентациялап. Урматтуу кыргыз элим, ушул Таласым алып кетем деген автордук чыгармабыз тартуулайбыз. Көрүп баалап коюңуздар. Жана мени көрүп аткан ата энеме, бир туугандарыма, жалпы жакындарыма ысык салам жолдойм. Колдоп жаткан досторубузга баарына терең ыраазычылык, жана сиздерге, телеканалга аябай терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушинтип колдоп атканыңыздарга. Ошо, чоң рахмат. Сизди да куттуктайбыз. Чыгармачылык ийгиликтер. Дагы да болсо өзгөчө чыгарма, өзгөчө клиптер менен сизди ушул студиядан күтөбүз. Жаңы клибиңиз сизге көптөгөн угармандарды, көптөгөн көрөрмандарды алып келет деп ишенебиз. Ардактуу көрөрман, анда жалпыңыздарды экранга жакыныраак келиңиздер дейли. Сиздер үчүн сүйүү баянын чагылдырган мыкты чыгарма дейли Таласыма алып кетем Айбек Ниязбековдун аткаруусунда. Кабылыңыздар.
талаштарга батып барамын үзүлбөгөн нөлбет менен мен өзүңдү күтүп келгем балай билсең мени эркем таласыма алып кетем. Музыка телеканалында эксклюзив. Нурайым Мамарасул кызы Сүйүү кечи. Сөзү Бактыгүл Чотурова, ону Мамарасул Мавлянов. Сүйгөнүн ошол кечи мен сени сүйөм дечи сендек мен сендей дечи бир өмүр эсте калсаны сүйгөнүн ошол Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүз. Музыканын мыктысын, маанайлардын шаттуусун тартуулаган сүйүктүү телеканалыңыз Музыкада Музлайф программасы уланууда. Бизде болсо кийинки коногубуз бар. Өзүңүздөр байкагандай эле эксклюзив жаңы чыгармасы менен коноктоо кыргыз эстрадасына жаңы гана кадамдарды шилтеп. Бүгүн алгачкы жолу биздин студияда дебюттук чыгарылыш десек дагы болот. Коноктоо Нурайым Мамарасул кызы, кош келдиңиз. Мандуу кошулап кетиңиздер менен, кадырман кыргыз калкым, амансыздарбы? Буюрса сиздерге Сүйүү кечи аттуу чыгармабыз менен келип отурабыз. Клибибизди көрүп, баалап коюңуздар. Жаңы клип кут болсун. Рахмат. Болгондо эле биринчи клибиңиз бул, э? Биринчи клибибиз. Эксклюзив болуп дароо куттуктайбыз. Келиңиз энди алгач көрөрмандар менен таанышып кетели. Өзүңүз туурасында маалымат айта кетиңиз. Мен 1990 жылкы болом. Баткен областынын Элек районуна караштуу Тогуз Бак айылынан болом. Буюрса азыркы убакта 4 баланын апасымын. Турмуштамын. Арабаева окуу жайынын математика тармагын, мугалимдик тармагын бүтүргөнмүн. Ошол Музыкага келишиңизчи? Музыкага негизи бул баягы кичинемден кызыгып ырдап жүргөнмүн, бирок тилекке каршы окуй албай калдым. Башка тармакта ошо мугалимдик тарапты окуп калдык. Бирок ойлор бар. Ички баягы каалоолор дегендей баары бир музыкага тарта берет экен. Ошондуктан буюрса ошол чыгармачылык тарапка аракет кылып көрөлү деп биринчи клибибизди баштадык. Алгачкы кадамдарыңыз байсалдуу болсун. Рахмат. Эстрададан сөзсүз түрдө өзүңүздүн орунуңузду табат деп ишенебиз. Келиңиз эми клип туурасында сөзү, ону кимге таандык? Ырды, дал ушул ырды Сүйүү кечин биринчи клип ушул болсун деп тандооңуз туурасында дагы айта кетсеңиз. Бул чыгарма негизи сөзү Бактыгүл Чотурованыкы, анан обону өзүм атам Мамарасул Мавляновго таандык. Негизи бул чыгарманы көптөн бери ырдалып келаткан чыгарма, көптөгөн таланттуу жекелерибиз, агаларыбыз ырдап келатат. Бирок көңүлүмө жаккан чыгарма болгон үчүн ушул чыгарманы мүмкүн мен дагы бир ырдап көрөйүн. Менин аткаруумда элдер кандай кабыл алат экен деген ой менен ошол аткарып чыктык. Буюрса клип тарттык. Ойдогудай бардыгы ойдогудай болду го дейм. Клипти ким тартты? Сюжет кимге таанды? Клипти Баяман Осмонов деген белгилүү клипмейкер энибиз тартты. Сюжетти болсо ошол ортолукта Баяман Осмонов атам менен биргеликте сүйлөшүп, анан ошол обонун атам жазган үчүн атам баягы жаштыгын эстеген сыяктуу кылып тарталы деп атайын ошол ретро стилде кылып тарттык. Ооба. Канча күн? 2 күн кетти негизи. 2 күн убакыт кетти. Биринчи күнү өзүбүздүн эмебизде биринчи өзүм ырдаган тарткан, экинчи күнгө сюжеттеги эмелерди, актерсаларыбызды тартканга убакыт кетти. Ошондо сиз азыр өзүңүз продюсер менен иштешип атасызбы же? Продюсер менен жок, иштешпей элемин. Же насатчыңыз барбы? Ким менен иштешип атасыз? Негизи биринчи жолдошум менен кеңешем. Анан атам менен кеңешем сөзсүз түрдө. Ошол атам менен жолдошум менен кеңешип, ортолукта бул чыгарманы аткарсам кандай болот, кантип тартса клип, ошолорду бүт ошол үчөөбүз кеңешебиз. Негизги башкы эмелерим, кеңешчилерим. Жагып атабы сизге? Жактуу клип көргөндө эле сизде кандай ой келди, кандай эмоциялар менен коштолду? Клип жакты негизинен. Анан эми бир аз биринчи клибибиз болгон үчүн, биринчи чыгармачылыкка кадам таштаган үчүн анча-мынча каталыкчыларыбыз болду. Аны элдер көрүп деле баалайт го. Бирок негизинен көңүлүмө жакты. Аябай жакты. Келечекте кандай стиль, кандай жанрда сапарыңызды улантайын дейсиз? Келечекте мен негизи
баягындай өтө эле мындай кандай десем шаңдуу гана мындай эметкен эмеге стилге жогоракмын деп айта алам. Лирикага жакыныраакмын негизинечи. Ошол буюрса дагы артынан клиптерди тартып, мүмкүн болушунча мен элдин мындай элдин көзүндө, элдин эсинде мындай бир салмактуу чыгармалар менен мындай таанылгым келет. Анда тилегиңизге жетиңизди, жаңы клип кут болсун, ак жол той клип болсун, сизге өзгөчө көрөрмандарды, сиздин ырыңызды сүйөрмандарды алып келе турган клиптерден болсун дейин. Келиңиз анда калың, элдин алдында өзүңүз презентациялап өтүңүз. Кутмандуу кадырман кыргыз элигин толкунданбаңыз, бүгүн билебиз, көрөрмандар туура түшүнүп коюңуздар. Нурайымдын алгачкы эфир экен, баардыгы жакшы. Азыр бизди үй бүлө көрүп атат да туурабы, үй бүлөбүз. Келиңиз анда баарына салам айтабыз. Анан тартуулайбыз, Ооба. Баардыгыңыздарга салам, менин жердештерим, туугандарым, мени колдогон үй бүлөм. Баардыгыңыздарга рахмат айтам. Менин чыгармачылыгыма колдоо көрсөтүп, ушундай колдоп бергениңиздер үчүн. Анан буюрса ошол Сүйүү кечи деген чыгармабызды алып келдик. Көрүп, баалап, өзүңүздөрдүн бааңыздарды бересиздер деген ойдобуз. Ошо. Чоң рахмат айталы, сизге чыгармачылык ийгилик. Көптөгөн чыгармалар менен дал ушул студиядан күтөбүз. Ардактуу көрөрмандар, бир гана сиздер үчүн Музыка телеканалында эксклюзив клип Сүйүү кечи Нурайым Мамарасул кызыдан кабыл алып коюңуздар. Көңүлдүн жерин жазып, көздөрдүн сүйүү чачып, жол түшүп сүйгөндөргө жолугуу кандай бакыт. Гүл кармап колдорума, бактылуу болгонума, мен сени көрүү үчүн баратам жолдомуна. Seni
Көрөрман Музлай программасы өз ишин улантат. Дагы да болсо кезекте жапжаң клиптерге сунууга даярбыз. Ардактуу көрөрмандар, бизге жакыныраак келиңиздер дейли дагы. Бул мүнөттөрдө коногубузду тааныштырып алалы. Кыргыз эстрадасын жаркыраган жылдыздары. Өзгөчө кыргыз колоритин дүйнө жүзүнө таныткан инсандар бүгүн ушул студияда. Маржан тобунун солисткасы, кыргыз элинин сыймыгы Нуржан Түмөнбаева жана ошондой эле Кыргызстанга өзүнүн өзгөчө таланты менен таанылган агабыз Бакыт Акматов. Кош келдиңиз. Кош көрдүк. Кош келдик. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Келиңиздер, амандашып алыңыздар. Аман эсен келип алдык. Дагы да болсо баягы аракеттин үстүндө Бакыт аке экөөбүз ушул жаңы чыгарманын үстүндө иштеп, ошо эл журттун баягы назарына коелу деп келдик. Эл журтубузду ушул клип менен баягы кубандыралы деп келип калдык. Арыбаңыздар, урматтуу кыргыз журтчулугу. Ар дайым ушинтип кыргыз элине кызмат кылабыз деген чоң үмүттөбүз. Нуржан айткандай, биз дагы ошо экөөлөп күжүр менен эмгектин үстүндө жүргөн чагыбыз. Кудай буйрса жаңы клип менен келдик деп сүйүнүп отурабыз. Биз дагы сиздин сүйүнүчүңүздөрдү тең бөлүшүүгө даярбыз. Бул чыгарманын тандалышы, дуэттин жаралышы, клиптин тартылышы, ырдын ырдалышы туурасында айтып өтсөңүздөр. Бул ырдын жаралышы бул биздин менин курбум, кыргыз элинин баягы сыймыктуу кызы Ак Жылдызы Изат Айдаркулова деген курбума ошол концерти болуп калып, ошонун концертинде ушуларды сунуштап калды. Бакыт байке коңор ушуларды ырдап берсең эгер депчи. Анан Бакыт байке менен ушул чыгарманы даярдап, анан ырдап калдык. Бул ырды ошол обону Муктар Кайымов деген агайыбыздык экен. Анын сөзүн жазган ушул Изат Айдаркулова. Жогоруда жаңы биз клипти тартуулардын алдында сөз болуп калды эле, ал жакта кийимдер, образдар туурасында өзгөчө бөлүшө турган ойлорубуз бар деп. Келиңиз, Нуржан айым. Жок, ал клиптин Бакыт байке Ачыл эми бир чатыл. Бакыт мырза экөөбүз күлүп эле отурабыз окшойт. Бакыт байке айтып калбады, чачылчу деп. Баягы клип тарткан учурда аябай кызыктуу окуялар болот эмеспи? Анан экөөбүз костюмдарды кандай кылабыз, Бакыт байке, анан кайсыл жерге кандай кылып тарталы деп экөөбүз сүйлөшүп калдык. Анан Нуржан мен азырынча костюм тиктире элекмин, бирок кандай костюм кийебиз деп калды. Анан мен Бакыт байкеге мактанып жөнөткөмдө, Бакыт байке мен мындай костюм тиктирдим. Анан сиз ушул кийип турганыңыз, сиз ушундай костюм тиктириңиз ушул светте деп жөнөтөм да. Анан жакшы экен деп айтат. Анан экөөбүз клипке барабыз. Клип тарткан барабыз тоонун башына. Өзүңүздөр көргөндөй тоонун тим эле бир алыс жакка барып көтөрүнүп алып барганбыз. Ага чейин мен 2-3 күн мурда жакшынакай кылып дайындап, баарын алдын ала даярдабасың го, дайындап, анан барган. Барып алып эле костюмумду кийип алып эле баш кийимимди таппайм. Анан Бакыт байкелер күлүп аткан, жана мактанган топуң жокко депчи. Анан ошол кызыгы ошол болду. Барып алып үйгө топумду калтырып кеттирмин дагы. Ошондо топусу жок тартылды. Топусу жок, барып тартылдым. Ооба, көрсөңүздөр азыр. Анан бүгүнкү эфирге кой ошол топусу бар болчу деп айтып коеюнчу. Абдан хош. Тастама менен келип отуруп атайын. Көркөмдүү болгон экен, көрөрманыңыздар. Рахмат айтабыз. Ооба. Клипти ким тартты? Башка каармандар ким? Сюжет кысканыз кайта кетсеңиздер. Сен айтып койчу. Клипти дагы Нуржан өзү баягы буга чейин эмгек кылып иштешип жүргөн жигиттер менен тарттык. Баяман деген, Асылбек деген жигиттердин эмгеги менен болду. Бул алгачкы дуэт сиздердики? Биздики бул алгачкы дуэт. Ким тараптан сунуш болду? Бул эми ошо жана жогоруда сөз болуп кеткендей, биздин белгилүү акыныбыз Изат Айдаркулова ошол концертке ушул чыгармамды аткарып бербейсиздерби? Сөзүн жаздым эле, обону даяр дегенден ошол сунуштан улам эле уланып кеткен. Бул чыгарманы баягы ошол концертте жандуу аткардык комуз менен. Андан кийин ойлондук да ушул чыгарманы кайра башкалар илип кетпесин ай. Анан бул чыгарманы эл аябай жакшы кабыл алды. Жанагы азыр айтып коебуз, биз соцсет аркылуу билип калбадыкпы? Просмотр аябай жакшы болду, көрөрмандары жакшы болду. Анан ошондон улам Бакыт байке ошого клип тартып коелу деп сунуш айттым. Бакыт байке да макул болуп, анан биз бул обон менен сөзүн башка жаздырып алып, жана тойдо дагы кыз жигитти алып кирип жүрдүк. Ошон үчүн дагы баягы элге аябай жакшы кетти да. Анан ошон үчүн клип тарталы деп экөөбүз сүйлөшүп алып, Баяманды бир
сценарий жазып берсең деп Аяман менен кеңешиптир, анан ушундай клип тарттык. Эң сонун анда азыр сиздер айтып атсаңыз мен кошо толкунданып мыктылыгынан сөз жок, ишенебиз. Келиңиз анда көрөрмандарга өзүңүздөр презентациялап өтүңүздөр. Нуржан айтып баштасын, кыздын кырк чачылуу дейт. Бакыт байкеге жана башында эле айтып атты эле, мен сүйлөбөй эле отурайынчы депчи. Ошол жалпы урматтуу кыргыз элибиз талант сыйлаган, талант таптаган, баягы өнөрдү бийикке койгон кыргыз элибиз. Ошол биздин эмгегибизди көрүп, баалап, өзүңүздөрдүн баягы сын пикириңиздерби, оюңуздарбы биз үчүн аябай маанилүү. Эң негизгиси ушул баягы жакшы маанайда көрүп коюңуздар деп айткым келет. Бизде да ошол, эми баягы өз уулуң чыгып отурса, анан өз жериңде элиң колдоп отурса, сүрөөнчү болсо, колдоп жакшы сөздөрүн, алкоолорун жазып отурса, баягы чыгармачыл инсан дагы, өз уулу дагы, өз кызы дагы талпынып, чыгармачылыкка дагы бир эргүүлөрдү алып аракеттенет экен. Анын сыңарына биз да ошо кыргыз элибизден колдоолорду күтөбүз. Сиздер үчүн биз чыгармаларды колдон келишинче жакшы, алгылыктуу чыгармаларды тандап аткарууга аракеттенебиз. Анан Кудай буйрса сиздердин колдооңуздар болот деп ишенебиз. Аябай кубанычтамын, сиздерди кетиргим келбей атат, дагы да бир аз сүйлөтүп. Бул чыгарманы эң алгач даяр болгондон кийин эле клип кимге көргөздүңүздөр? Мен өзүм көрдүм. Биринчи мен көрдүм. Бакыт байкеге көргөзбөгөн бирден бир себеби баягы Бакыт байке биринчи клип болгон үчүн Бакыт байкеге кызык болсун дедим. Изат курбум дагы ушул көргүсү келди да, анан сен ошо эфирден көрчү кызык болот деп ага да көрсөткөн жокмун. Бирок мен өзүм Баяман экөөбүз көргөн боюнча эле келди бул. Сиз азыр биз менен чогуу биринчи клип мен сиздер менен эле тушоо кеси көрүп болуп атат дегенде. Босогодон жаңы аттаганда гана көрүп анан кирип аткам. Анда чогуу эле күтүп туралы, ушул интрига абалды сактап туралы дейли дагы. Анан ардактуу көрөрмандар, чындыгында бүгүнкү студияда, бүгүнкү Музлайф программасында көптөгөн эксклюзив, көптөгөн жаңы клиптер бар. Анын катарында дагы азыр жалпыбыз дал ушул дуэттин аткаруусуна күбө болобуз. Ага чейин биз Бакыт мырзанын талантына күбө болот экенбиз да, Ооба. Бакыт байке экөөбүз ушул улуттук манас театрында чогуу иштеп, ошол жакта чогуу кызмат кылып жүрдүк. Азыркы учурда ошол баягы дастанчылык багыт боюнча, айтуучулук, ырчылык багыт боюнча Бакыт байке ошол кыргыз элине кызмат кылып келе жатат. Эң сонун. Ардактуу көрөрмандар, бүгүн Музлайф программасы өзгөчө кыргыздын жүзүнө, кыргыздын үнүнө, кыргыздын добушуна толгон учуру. Азыр экранга жакыныраак келиңиздер. Кыргызстандын эң эле алдыңкы чыгаан таланттары сиздер үчүн бул кечте ырсынат. Бакыт байкенин аткаруусунда Томус менен. Мен эми сиздерге баягы кыргыз элинде айтылат го көп эле сөздөр, тиги курсагың ток болсо ыр чыгат дейт. Анын сыгарына актынан болсоң ыр болот дейт. Торгойум деген чыгарманы Комустун кошуусун аткарып берейин, Саңдуу шатманыраак. Айтып коюп турсаң, Сенсиң менин торгоюм, суук көздөн коргоюн, качан болсо жанымда мен калпы болсоң оңгоюн. Сенсиң менин торгоюм, ай гүлдөй болуп солгоюн, ысыгыңа жылынчына суугуңа тоңгоюн, ысыгыңа жылынчыңа суугуңа тоңгоюн. Мен сулуу торгоюм, күндө түндө ойлоймун, ишенип кой сөзүмө, калпы болсоң оңгоюн. Менин ырчы торгоюм, жолугууну болжоюн, алтынчы күнү кадыр түн кабар күтөм болжоюн, алтынчы күнү кадыр түн ай карап күтөм жол боюн. Сен торгоюм сүйгөнүм, арнап өмүр гүлдөрүн, бир басалы гүл бактаң айттың шап торгой үндөрүн. Рахатко жаш кезек ай күлүп ойноп жүргөнүм,
саймалайлы жылдыздай жашообуздун күндөрүн, саймалайлы жылдыздай бол жашообуздун күндөрүн, жалын болуп жаркылда, чагылгандай жаркылда, көл үстүндө ойногон ак булуттай калкылда, канат күйлөп күй чалып, ойноп күлүп жаркылда, кадырлашып өтөлүк ай көңүлдө кир калтырба, кадырлашып өтөлүк ай көңүлгө кир калтырба. Баракелде, талантыңыз ташкындай берсин, көрөрмандардын баардыгы биз менен кошо сүйүнүп жатса керек. Сиздерге болсо чоң рахмат. Биздин студиябыздан көргөнүзгө кубанычтабыз. Дагы да болсо эргүүлөр келип өзгөчө чыгарманы жаратып жүрө бериңиздер. Ал эми, ардактуу көрөрмандар, бир нече мүнөттөрдөн кийин дал ушул сүйүктүү телеканалыңыздардагы жаңы клиптердин презентациясына күбө болосуз. Нуржан Түмөнбаева жана Бакыт Акматовдун айтыш чыгармасын сиздерге сунууга даярбыз. Эч кайда алыстабаңыз. Кызматта болгон мен Айзада Маратова. Кайрадан көрүшөбүз.